Узакбай Абдыкаимов кыргыз адабиятынын түптөлүшүнөн тартып профессионалдык бийик деңгээлинин көтөрүлүшүнө чейин кирпич кыршын кынашкан салкар таланттардын бири. Анын калеминен талай таланттуу чыгармалар, котормолор, окуу китептери жарык көргөн. Ал 1909-жылы Ош областынын Сузак районундагы Багыш кыштагында туулган. Атасын жергиликтүү улакчылар өлтүрүп кетишет. Атасыз өссө да чыйрак, боорукер, мээримдүү болгон экен. 1923-жылга чейин айылдык мектеп-интернатта окуйт. Ошол эле жылы Ташкент шаарындагы интернатка которулат. Андан соң Ташкенттеги Казак-кыргыз спецтехникумуна которулуп кетет. Анын алгачкы аңгемелери жана новеллалары 1928-жылы Жаңы маданият жолунда журналына жарыяланат. Ошол эле жылы Эркин Тоо гезитине «Биз жолдоштор» поэмасы жарык көрөт. Анын Үмүт псевдоними менен жарыкка чыккан Таң атканда, Ач тала, Бакыт жолунда аңгемелери келечекте анын мыкты жазуучу болорун адебий коомчулукка таанытып койгон десек жаңылышпайбыз. 1942-жылы Улуу Ата мекендик согушка катышып, кенже лейтенант катары кызмат өтөйт. Майданда жүрүп да күндөлүк жазып жүргөн экен. Ошол кол жазмалары «Майдан» романында пайдаланылып, согуш окуялары турмуштагыдай ишенимдүү чагылдырылган. Узакбай Абдыкаимов орто жашка келгенде оригиналдуу көлөмдүү чыгарма жазып, аны «Майдан» деп атаган. Романдын айрым үзүндүлөрү Ала Тоо журналына басылып, биринчи китеби 1961-жылы жарык көрөт. Экинчи китеби 5 жылдан соң 1966-жылы басылып чыгат. Майдан көп аспектүү, көп пландуу ата мекендик согуш темасына арналган роман. Автордун баяндоосунда колхозчунун жана иштелгендин, солдаттын жана генералдын, студенттин жана мугалимдин турмушу чагылдырылат. Окуянын татаал түйүндөрү кыштактан шаарга, шаардан алыскы фронтко чейин барат. Башкы каармандардын бири Кыдырбек. Ал Абдыкаимов сыяктуу эле советтик армиянын офицери. Аны сүйгөн кызы Бермет. Жигит кызды жакшы көргөнү менен эчен каттарды жазган менен кыз ага көңүл бурбайт. Ошондой учурлардын биринде Кыдырбек отпуск сурап айылына келет да ал жерден жайлоого Берметтин атасынын конушуна барат. Майдан романы кыргыз прозасындагы психологиялык роман деп айтабыз. Бул жагынан анын адабияттагы орду өзгөчө белгиленет. Буга каармандын ички психологиялык толгонулары, ой чугуртүүлү, кыялдануусу, кайгы-капалары терең ачык көрсөтүлөт. Узакбай Абдыкаимовдун адабий эрдиги учурунда бааланбады. Көркөм сөз дыйканы кыргыз адабиятынын өнүгүшү кеңейип, эстетикалык жаңы бийиктерге көтөрүлүп, реалисттик салтта өнүккөн адабияттар менен тең ата өнүгүшү үчүн колунан келген аракетин жасаган. Улуу ишти унчукпай жүрүп эле бүтүрүп салган. Мунун аркасы менен ал кыргыз адабиятынын саналуу классиктеринин катарына кошулган.